Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Эч нерсени укпай жатам. Анжелика ден соолугу тууралуу үн катты. Шоумен Эрмек Нурбаев АКШда жүк ташуучу КАМАЗ айдап эмгектенип жүрөт. Табышмак мындай экен. Адам баласынын эң сулуу дене мүчөсү. Тапканга менден 200 биндик болсун. Самара Каримованын атасына оор операция жасалды. Түз эле жерден мүдүрүлүп чыгылып, жамбаш сөөгү сынып кетти. Айсулуу Тыныбекова эл аралык турнирге катышуу үчүн Польшага учуп кетти. Бирок буну изилдеп атабыз азыр. Может чыгып калышы мүмкүн какой-то жанакы. Баягы эркек тараптан такыр жок болгон да, балалуу. Биз азыр Анкалаев клиникасындабыз. Эч нерсени укпай жатам. Анжелика ден соолугу тууралуу үн катты. Белгилүү ырчы, продюсер, ишкер айым Анжелика Кайратова кан басымы бирде төмөндөп, бирде көтөрүлүп жатканын айтты. Кан басымым төмөндөп, кайра көтөрүлүп жатат. Эч нерсени укпай жатам деди ал Instagram социалдык баракчасы аркылуу. Эске салсак, буга чейин ырчы айым богок оорусу менен алышып жатканын айтып, Турцияга чейин барып текшерүүлөрдөн өтүп келген. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойдосуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыздар. Нурбаев дүйнөгө белгилүү Amazon интернет дүкөнүнүн жүк ташуучу КАМАЗын айдап эмгектенип жатканы маалым болду. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Төө мингенде жигитти тегеректеп эл жүрөт. Жөө жүргөндө жигитти тегеректеп эл күлөт. Бирде жигит трак айдайт деп жазган шоумен. Ата менен бул дүйнөдөгү чоң бакытым, байлыгым. Ата энемдин көзүнөн дайыма кубаныч көргүм келет. Атакем 10 жылдан ашты, ден соолугу менен күрөшкөнүнө. Бул да жетпей, жаратканым дагы бир сыноо берип, түз эле жерден буту тайып, жыгылып, жамбаш сөөгү сынып реанимацияга түштү. Аллахым жакшы көргөн пендесине кайра-кайра сыноо берет дейт. Атам Аллахымдын жакшы көргөн пендеси болсо керек. Азыр Самырбек Жумабеков, Мансур агаларымдын колунда. Дуа кылып коюңуздар. Дуанын күчүнө дайыма ишенем. Ата-энелер эч качан оорубасын деп жазган ырчы. Кыргыз өлкөнүн белгилүү балбаны Айсулуу Тыныбекова Польшанын борбору Варшава шаарында өтө турган Poland Open аттуу эл аралык турнирге катышуу үчүн жөнөп кетти. Бул тууралуу Тыныбекова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Вируска байланыштуу ортодогу узак мөөнөттүү тыныгуудан кийин кайрадан күрөш боюнча турнирге катышуу үчүн Варшавага учтук. Аман эсен Стамбулга келип алдык. Аялдар күрөшү боюнча Poland Open эл аралык турнирине бара жатабыз. Убакыттын тардыгына байланыштуу жетерибиз менен дароо күрөшөм. Баары жакшы. Болгону Кыргыз өлкөсүнөн чет жерге чыгуу абдан оор болуп калыптыр. Аэропорттон чыгууда көп кыйынчылыктар болду. Ооба, азыр вирус учурунда албетте тартипти баарыбыз сакташыбыз керек. Турнирден кийин атайын машыгууларыбызды Польшада улантабыз деп жазган Тыныбекова. Салам достор. Залдан чыгып, сонун сезимдериммен кетип бардым. Анан бүгүн мага ушундай суроо берилип калды. Мен үчүн табыш кыйын болду. Сиздерге дагы табышмакты айтып, эгерде араңыздарда билген болсо, менден сиздерге бирдик салып берейин. Табышмак мындай экен. Адам баласынын эң сулуу дене мүчөсү кайсыл? Билгендер болсо, видеонун астына жазыңыздар. Тапканга менден 200 биндик болсун, деп баарды эле ошону айтат. Мени угуп атасызбы? О, айтор. Ким менен жазышып атасыз? Эч ким менен? Айтор. Бериңчи окуйм. Не кыласың? Бериң Инстаграмда ким менен жазышып атасыз? По-любому телефон менин бетим менен ачылат, Face ID менен. Коюңчу? Апам мени сулуу кылып төрөгөн